Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinciden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыска берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Мына ушундай улуу болгон Аллах Субхана Таала сиз биздерге Кур'ан-ы Каримде албетте өкүм берди, ажылык кылууну. Бүгүн муфтиятыбыздын берген темасы ошол ажылыктын фазилети жана анын аткаруунун жолдору дейт. Чынында эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бунял ислам аля хамсин", ислам дини 5 түркүккө курулган. Ислам дининдеги 5 фарз, муну бардыгыбыз билебиз, алхамдулилlah, 40 фарздын ичиндеги ошонун эң биринчиси шахадат алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Bir Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat жок, жана Muhammad Allah'tın elçisi деп күбөлүк беришлик. Бул эң биринчи фарзыбыз жана эң акыркы фарздагы мына ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна". Кайсыл бир инсандын акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, бейишке кирди деди. Birinci farzımız mına uşol, jana akırgı farzımız mına uşol. Oşondan Allah Taala ar biribizge akırgı farzı dağı atkar ötüştü nasip kılgan bolsun. Ova peygamberin doğrunda kim ele iman keltirgen bolsa, kübölük bergen bolsa, Allah Subhanahu peygamber zandan kийин aga namaz okuunu buyurat ile. Bul İslamdağı albatta ikinci farz, ikamus sala, namazdı turguzu. Eme andan ki itauz zakat, zekat berişlik bu Müslümanlardın baylarıga gana farz. Ya Rabbi, vasam Ramazan ayında oroza karmaşlık bu jalpızga bolsa, andan ki 5. farz ve haccul bayt, Baytullah'ını barıp acını ötkörüp gelişlik, bu dağı baylarıga gana farz. İslam dininde 5 türkük var, 5 farz, İslamdagı 5 farz. Anın 3-ösü jalpıga tiyешелүү боло турган болсо, 2-ösü baylarga gana tiyешелүү. Al zeket menen acılık urmatı tuğan. Elhamdülillah, bıyıl 6000'dey adamımız acıga attanıp turat. Allah Subhanahu Taala jеңил kılsın, jana bulardan kabul kılsın. Allah Subhanahu Taala kimge jеңил kılgan bolsa, kimden kabul kılgan bolsa, anda al adamdın artıkçılığı, al barıp kelgenden keyin eneden жаңа törölgönдөй күнөөдөн таза болуп келет. Бул туурасында Абу Хурайра разıyallahu anh ayткан хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман хаджал байт ва лам ярфус ва лам яфсук раджаа каям валадат уммуху". Kim Baytullah'ны ажылыкка барса, al жерде сөгүнүп сагынбаса. Ne üçün hurmat tutugan? Antkeni adam balası uşunçalık köp. Maşinanın probkası eç nesi emes. Maşinanın tığını eç nesi emes. Adam balasının tığını uşunçalık. Tığılgandan körösüz.
Katalizator жоқ ekan, mana motori tütep kalıptır, hiç nerse emas. O adam balası tütegende şonda göresiz. İçindeki çıkpagan sözleri çıkıp ketedi. Jaşırıp жүрген kelimenin bardığını aytı veresin. Çın, antkene dünya yüzüden adam barat, dünya yüzüden adam barat. Ağı dağı var, karası dağı var, sarısı dağı var, semizi dağı var, arığı dağı var, juğunğanı dağı var, juğunbağanı dağı var. Mına oşun için arı daim aytam, adam balası şunçalık kemçiliktü, kemçiliginin çeki yok. Subhanallah, Allah şunçalık taza, arı zat, aruluğunun çeki yok da. İnsan, bu insan degen parışta mes degen, siz parışta messiz, insansız, bunun kemçiliginin çeki yok. Allah'tan tazalığının çeki yok da. Ya mal degenin bilen, mal, vuy, bir jol juğunbay koydu, ne oldu? Hiç nesi olmuş, o mal koydu, ne kalıyor da? O mana lazı günü sığında adam balası bir haftada juğunbay koysun, janiga jakın oturup görü da. Türümenen cidden atko. Putu, koltuğu, ozu, kulağı, murdu, nesi bunun de tan kalasında. Oşun için şunçalık maşakat, kıyın bolğandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıdat, kimde kim sögünüp sağınbasa, iyi adamlar menen uruşup fasıktık kılbasa, bul adam acıdan kaytkanda eneden жаңы төрөлгөндөй kaytat. Birek aksakal acıda жүрüp жоголуp кетип бири-бириге айтат экен, манал жерге acılık деп жазып койгон болсо дагы чекебизге бас кетти килечи дейт экен да. Tavafыңды токтот, умраң неменде Сафа Марваңды токтот, кеттик дейт экен да. Кабыл болбосо болбой эле койсунчу биз экөөбүздүкү дейт экен. Өлсөк өлүп деле кете береличи депчи. Кыйналгандыктан да, ооба биздин мен ар дайым айтып келем, биздин денелер dünyanın kıyınçılığına sabır kılıp bütkönde, dinin kıyınçılığına sabır kıla albaysın. Dinin kıyınçılığına sabır kıla albaysın. Keçine tursan, hemen araktağılar ötüp etse, saldatlar karab atat, kızmatçılar karab atat, anan ötösün. Yok, oğuzdan çıkpagan sözler çıkıp, o canıda kişi düşünbey, jıktı süylenip, sağınıp, Bardık nesene ayıp, bunun pil cidden atko, mananın bitta juğunu algan yok bu, özüne bilinbeyt de, özün andan dağı 5 metre cidden atasın özü. Koyator desende de bol boyut, munca nege bizdi kıynadı, nege bulca ağzı kede, yerten gelsek bol boy bu. Ağrı bir nerse özünün vakısatı menen. Oşonduktan sögünüp sağınbasa, buzukuluk işlerdi kılbasa, eneden жаңы төрөлгөндөй. Ya Allah, özgöçe bizikiler köpünçe aksakalları ketip baratat, köpünçesi 50'den ağır aşkanдар. Oşondoy kıyınçılıkka bir az sabırıp kılıp koysan, eneden жаңы төрөлgөндөy күнөдөн tap-taza bolup kelatasın. Albette bul dagı kimge nasip kılgan bolso. Nasip kılbagan bolsa urman tutugan, başında kanday bolgon bolsa kayra kelgende dal oşondoy bolup kele öret. Emi urmat tuğan albette acılıkka baratkan adam tuğrasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan. Allahumma gfiridil hac ve liman istiğfara lahul hac. Ya Allah'ım acını, künelerin bardığını keçirgin. Jana acı kim için keçirim suragın bolsa, anı dağı keçirgin dep dua kılgan. Oşontan acılıkka barıp atkan adamlarga tolluk Peygamberimizge salam aytın, men üçün Allah'tan keçirim surap dua kılыңыз. Ekile nerse? Mana $100 bir nesi ala kel, fajr saat var eken, tiginisi var eken, bunisi var eken, ala kel, maliwe, devle zakaz beribey, berile turgan nerse, ekile nerse? Ne deysiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga menden salam aytыңыз. Anan maga oşol jaktan keçirim surap dua kılыңыз. Maga dua kılıp koy dep ele o. Yok, maga keçirim surap Allah'tan aytın, meni keçirsin. Maga dua kılıp koy, anan uyum satılıp ketsin, narmani biyaktan çıkarıp berem debey. Ananday kıla, o jolum açılıp ketsin, mınday kılam debey. Yok, menin küneleriңizde keçirgen bolsa jolуңуздун açılgаны mına ошол. Küneleriңizle keçirgen bolsa işiңizdin жүрүшкөнү mına ошол. Küneleriңizle keçirilgen bolsa uyuңuzga berekenin kirgendigi dal mına ошол.
Ошондон урматтууган, алхамдулилlah жакындарыбыз кетип баратат. Мына ошого бардыгыбыз айтып, дуа кылдырып калышлыгыбыз шарт. Я Rabbi, канча дагы урматтуу туган, бул ажылык боюнча мурдатан айтып келгенбиз, дагы айта беребиз. Аллахтын фазыл карам менен, сиздердин дуаңыздар менен, машалла, Москвага сафар кылып келдик. 1-май күнүндө ал жактан муфтияттын Россия Федерациясындагы диний өкүлү Сүйүн ажы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туулган кечесине арналган жашоо бул эмне деген темада ошол Москванын Крокус Сити чоң залында муъмин мусулман бир туугандарыбызды топтоп, жалпы устаздарыбызды чакырып, Кыргызстандан машалла мени менен 1-майга Садыбакас устаз, ошол эле учурда Оштун казысы Убайдулла ажы, Казакстандан Нурулан дамылла, Өзбекстандан дагы бир дамылла барды. Мына ошентип ал жерде 3 мамлекеттин башын бириктирип, алымдардын башын бириктирип, ал жактагы адамдардын башын бириктирип, өтө чоң сонун баянды кылганга мүмкүнчүлүк берип келди. Эми муну дагы түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Неге кол чаап атышат? Неге сиз баян кылгандан кийин наргы чыгып ырдайт? Айланып кетейин, ал жер христиан дүйнөсү, сен түшүнгүн. Сен түшүнсөң, христиан дүйнөсү. Ал жерге поптор өздөрү чыгып анды баян кылбайт. Ошол жердин побу өзү ал жерге чыгып, сахнага чыгып ал баян кылбайт. Аллах Таала саңа ошончолук мүмкүнчүлүк түзүп берип аткандыгына шүгүр кыл дагы. Унчукпай ишти кылып келе бер. Кече барсам, бирөөсү айтып атат, ошол жерде мен деген ырчылары көп экен алардын дагы. Бир жерде чоң ишкана ачылып, ошол жерде концерт берген атат. Балдарымды апарып паркына киргизип коюп, анан кичине эс алып келейин деп билетти суласам, 120 рубль экен билет. Bir bilet 120 rubelken munçpay keliyordum, ayalım aytkan jokmun deydi. Bizdikilerden bileti köp bolsa en birinci mesleler 5000 so'm, 5000 rubel eken. Nege 5000'ge bayanыңарды сатасыңар deydi. Men satıp atkan jokmun. Ошол эле учурда сурап билдим, не үчүн билет кыл десем, ал здания өзү ошол бир күндүк арендасы 700 000 рубль экен да. Мен чоң атам үй эмес экен да. Жокса мен имам болгон мачит эмес экен да. Шаат кирип алып эле микрофонду алып кел, азанчы бону турлап кой деп эле өзүм каалагандай берип келе бере турган. Эми ошол Орто Азия боюнча өзгөчө Кыргызстанга гана мүмкүнчүлүк берип атат да, макул депчи. Ошол эле учурда өздөрү толук сахнага ушундай чыксаң, эки жакта өздөрү коруп, телехранитель келип, сыртыны бүтүндөй карап берип атат. Дагы сага не кем, не жетпей жатат. Буну мен айтып атканымдын себеби, Кыргызстан алхамдулилlah шүгүрчүлүк кылып, толугу менен урматтууган динге кирип, дагы илимибизди күчөйтүшүбүз керек. Анткени ошол эле учурда азер дегендер бар экен, татар туугандар бар экен, чечендер бар экен, тажик туугандар, өзбек, башканын бирөөсүгө дагы андай кылганга уруксат жок экен да. Кыргыздарга макул, силерди көргөнбүз, силер тынч келесиңер, унчукпай эле отуруп алып эле күлүп коюп кайтып кете бересиңер, Аллаху акбар деп ызы-чуу кылбайсыңар, силерди билебиз дедик. Кече Курбан айтын ал жерде көрдүк, азыр өнүккөн, мынага окшогон менен тартып берип атат. Кичине эле турган жерде такбирди айтып, христиан дүйнөсүндө бакырып, Аллаху, сен Аллаху акбар десең эле бардыгы кол көтөрүп сага багынып береби. Ошончолук саңа намаз окуганга мүмкүнчүлүк берип, өздөрү жолдорун тосуп, саңа тынчтыкты түзүп берип атабы? Сен дагы тынчтыкты бекем кармап кой, кадырга жетип кой. Эгер жамандыгын Алла сактасын, жамандыгын ала турган болсо, бардыгын апап тыгып ташайт. Унчукпай эле кала бересиң. Ошондуктан жалпы түшүнүш керек. Ынтымакты, биримдикти сакташ керек. Аллах Субханаху канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк берип атат, аны караш керек. Эми караң, ошол жактагы эле башка эле диндегилер келип алып азыр бир жерге уюштуруп эле, адамдарды топтоп алып өзүнүн эле секталарын айта берсе, тынч отура аласыңбы? Тынч отура аласыңбы?
ташыңды көтөргөн бойдон жөнөйсүң го. Карабайбы, мына эмне кылып атат мына? Башка десекте дагылар келип манантип топтолуп деп эле. Биз өзү каякта жашап атабыз, өзү бет Кыргызстанбы эмне деп бакырып чыгасың го, жалаңач баатыр болуп. Аны башыбыздан өткөрдүк го. 2 жыл мурда 1 миллион пакистандык келип ушу жерден өтүп кетейин дедилер, тополон кылып бердик го. Кыргызстан менен Пакистан болуп кетти го бет, аналарды кууп бергиле деп ысыккылып урганга чейин жетиштик го. Эми карам, ошончолук ичиге батырып, макул деп, мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан учур. Пайгамбарыбыз айтып атат, адамдарга шүгүрчүлүк кылбаган Алла, адамдардын жакшылыгына шүгүрчүлүк кыла албаган Аллахтын жакшылыгына эч качан шүгүрчүлүк кыла албайт дейт. Саңа ошончолук жакшылык кылып макул мусулман экенсиң деп, мүмкүнчүлүк түзүп берип атканда, сөзсүз муну колдонуп калыш керек. Андан кийин 4-5 майда Ханты-Мансийский округ, Сүргүт. Ал жерге чакырды, ал жерде дагы 6000дей кыргыз бар экен. Ханты-Мансийский, ханты-мантлар. Баягы бугу мингендер бар го, ошолор. Айтайын дегеним, алар жок болуп бараткан улуттардын арасындагы кызыл китепке кирген кишилер экен да. Бирөөлөр айтат 15 миңдей эле дейт, бирөөлөр айтат 30 миңдей эле. Болуптур 40 миң, 50 миңдей эле калыптыр да. Ашып менен айтканда 50 миңдей эле адам калыптыр. Алар биздикилер менен кыргыздар менен сүйлөшүп, алар айтат, биздин азайып кеткендигинин себеби бизди эки нерсе жеп бүттү. Биринчиси арак жеп бүттү, экинчиси динсиздик. Дин жок болгондон кийин ошол бугуларды жаткырып алып эле, муну шат өлтүрүп алып эле канны шоруп коет экен да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол канды арам деген да. 50 жашка чыкпайт экен да. Көп жашаган 50ге чыкпайт экен. 35-40 болсо эң аксакалдар ошол экен. 35-40дагылар эң аксакал төрдүп отурат, пасакайын папайтып алып, эми ойлонуш керек деп коюп. Балдар мындай кылгыла деп коюп, кызыл китепке кирген. Мусулман ислам динини ошолор кабыл кылып, ислам динини кабыл кылгандар болду. Биз эми эгер ушуну кылсак, кайрадан көбөйөбүз. Себеби төрөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Андан ары адал тамак жегенден кийин ден соолук болуп туруп, 50ден нары дагы жашаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол жерде машалла 6000дей кыргызыбыз бар экен. Сонун кызматты кылып коюптур. Аларды дагы эмнеде жакшылык кылгандыгы үчүн мамлекет дагы урматтап сыйлап, макул илимдүүңөрдү чакыра бергиле, ынтымакка, биримдикке чакырса болду, тополон кылбасаңар болду. Дагы не кереги? Дагы не керек? Машалла, 7 майга муфтият ал жакта Тулпар деген коом фонд бар экен. Алар уюштурган экен, кайра Москвага келдик. Дагы 6000дей кыргызды топтоп, аларга алтын муун жаркын келечек деген темада экен. Ал туурасында дагы машалла. Биз Москва дегенде эле баягы эң биринчи баргандарды элестете берет экенбиз да. Бир бөлмөдө 20 тасманадай кыры менен жатат депчи. Ал доор өттү дейт, алхамдулилла. Өздөрүнчө үй алып, өздөрүнчө фирма ачып, машалла, эжелерибиз, карындаштарыбыз сүйүндамыл ал жерде медресе ачып, 20дай кызды, 20дай баланы окутуп, сонун ошол жерде эле өзүбүздүн кийимдерин кийип, толук илимди алып атат. Ал жерде деле иманга бекем, машалла. Сонун Москва десе деле, Россия дегенде эле биз ойлоно берет экенбиз, болду, бүттү, бузулуп бүттү депчи. Жок, бизден дагы таквалар бар экен. Анткени мусафир болмоюнча мусулман болбойсуң дейт го. Алар мусулманчылыкты, мусафирчылыкты көрүп, ушунчалык динге бекем. Неге? Канча бекем болгон сайын ага береке келип, канча бекем болгон сайын алар тынч жашоону көрүп атат, ошондой болуп атат. Машалла, андан кийин 8-9-га Санкт-Петербург шаарына чакырды. Ал жака бардык, ал жерде 40 миңдей кыргыз бар экен. 8 майга эркектерге, 9 май күнү аялдарга уюштурду сабакты. Эжелерибиз, карындаштарыбыз. Ооба, эжелерибиз, карындаштарыбыз ибадат кылып, намаз окуп, үйдө олтурганга даяр, бирок эркектерибиз даяр эмес экен да. Эжелерибиз, карындаштарыбыз узун кийинип, жолук салынып жүргөнгө даяр,
аны караганга эркек даяр эмес экен да. Жолук сайынлайын десем атам көнбөй атат, жолук сайынлайын десем күйөөм көнбөй атат, узун кийинейин десем жолдошум урушуп атат. Эркек, я Алла, намыстуу болсоң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан даюс деп коет. Кызганбаган аялына, карындашына, эжесине, таяжесине, кысасы сени махрамың. Кызганбаган адам бул бейишке кирбейт деген да. Карындашыңды дагы, эжеңди дагы, таяжеңди дагы, атаңдын бир тууган эже карындаштарыңды дагы, өзүң аялыңды дагы сен карашың керек да. Узун кийиндирип, кийимиге бардыгын көзөмөлдөй турган сенсиң. Толугу менен көйнөк эскирип кала турган болсо, жок боло турган болсо, алып берип карай турган бул эркек. Бул эркек. Буну ажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деген бойдон эле кете берет экенбиз да, эркеге. Өзү көзүн сүзүп атпайбы деген бойдончу. Бүт айыпты эле ошолорго кое берет экенбиз. Өзүбүздө эркектен намыс жок экен да. Эркектерди чакырдык, эсептелип эле келди эми, жок эмес, машалла. Аялдарды чакырдык, батпай кетти да. Биринчи да батпай үстүгө чейин чыгып бардыгы талап менен суроолорун жазып, суроолорун карасаң орчунду суроолор да. Эркектикини карасаң баягы эле суроо, нас чексе тайрасын абысынбайбы? Тамеки чегип алып туруп, оозду чайкап намазга кире берсе болобу, болбойбу? Паланчы айтты болот деди, чүкүнчү айтты болбойт деди. Шону тактап алайын дедик да. Дагы деле өлгүчө тактабай өтүп кетесиң бе дүйнөдөн? Дагы деле ошону менен жүрө бересиң бе? Баягы эле суроодо дагы деле айтсаң деле канаттанбай, дебилим, карап элечи. Туура эмес айтып койдуң дегендей эле турат да. Буга шу халал чеге бер десең, mana şu damla jaktı manga, pastiyani kelip turunuz. Ama erkekçe söyledi kendim. Sana sözsüz halal kılıp beriş gerek be. Büyüttüle oşol da. Anan ikinci surosu, hiç kimge aytpay uylanıp olsa bolobu. Birinci katınga aytpayla uylansa bolobu. Uşunun eti geregindeki suro da. Sen bitti katыңды епті elbeğinden kene jaşır ol, uylanbay da koy sen. Iskoşlap taşa. Karman alıp etken sen oroza karma al seni. Sen bitti 4 katın alsan karman albaysın sen bu turuşunda. Jaşırın. Uşulle de hurmatı tuğan. Oşondan çınında da erkekler namusturak bolup durup kızlarımızda, ejeleribizdi en birinci aljakka jönötpеш керек hurmatı tuğan. Jönötkөндө özüm jönötse dagı bar majbur turmuş. Жыргыганымдан койчу болупмунбу деген сөз бар да. Эгер чында эле болуп аткан болсо, ал жакта дагы толук медресе бар, ал жакта дагы толук имамдар бар, ошолорго кайрылтып, көзөмөлдө туруш керек да. Бардыгы көзөмөлдө туруш керек. Көзөмөлдөн чыкты, болбой калат. Аллах Таала ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан учурда бардыгыбыз туура түшүнүү менен аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Убакыт деген эсептелүү убакытыбыз калды. Урматтуу туугандар, мен кече жок элем. Албетте бул жакта чогулуш болуп, биздин замыбыз барыптыр. Биздин устаздарыбыздын, чоң устаздарыбыздын бирөөсү ушунчалык ооруп, муктаж болуп атыптыр, урматтуу тууган. Билесиздер, биз оңойчулук менен мечиттен акча топтобойбуз, Эми ошол мен өзүм жок элем, бул жак барган экен, ушунчалык сураныптыр. Макул урматтуу тууган, устазыбыз, имамыбыз, чынында эле биз деле мынтип тура албайбыз, урматтуу тууган. Ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Эми себебин издеп Түркияга чыкмакчы экен. Ошондон сиздерден аз да болсо көнүңүздөрдөн чыкканын сураптыр, урматтуу тууган. Ошондон бул жерден жардамчылар чыкса, көнүңүздөн чыкканы барбы, таштаңыз, жокпу? Немесинин сүратын кылып коярым, мындай кылып койсоңуз болду. Майлы. Бул мажбур эмес, ыктыяры түрүндө. Ошого колубуздан келгенini, анан албетте урматтуу тууган, мен жака да кайрылың, айтып өзүм кала бербей, мында берип коюна, баягы имамдай болбойн да, сага айткан жокмун, мен элге айттым дегендей болбой. Ошого жардам берип коелу, иншалла. Андан кийин иншалла коматыбызды айтабыз дагы, толугу менен намазыбызды окуйбуз. Кел мына, бияка. Алла мүмкүнчүлүк берсин, машалла. Allah kabul kılsın. Elbette Allah bizden
тыйыныбызга муктаж эмес. Ооба. İnsan eken урматтуу тууган. Эр жигиттин башында ар нерсе бар. Кээде орuysun, таш эмессиң, жыгач эмессиң, темир эмессиң. Ya Rabbi, негизден өзү Аллах Субхана Таала эч кимибизди адам баласына көз каранды кылбасын. Эч кимибизди көз каранды кылбасын. İnsan da mандай болот болсо, мен дагы үшүнсөм болот экен депчи. Жок, муну ниет кылба, урматтуу тууган. Төп тамыр менен ниет кылба. Ооба, бере турган колдордон кылсын, Аллах Субхана Таала ала тургандардан кылбасын. Бирибизди дагы ала тургандардан бере турган, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Болду, бардыгы ниет кылат, ар дайым мен бере тургандардан болоюн деп. Сурасаң да канча болду, мисалы канча деп ойлойсуң деп эле, эсептеп эле, өзүнчө математик боло бербей. Аллах Субхана Таала муктаж кылбасын, урматтуу тууган. İnsan eken эми, машалла, илимдүү экен, билага атайын суранган экен, ошонтон макул дедик. Аллах Субхана Таала өзү жалпыбызга жеңилдик берсин. Аллах Субхана Таала бир өзү дагы шерменде кылбасын. Урматтуу туугандар, ажылыкка жөнөгөндөр, мына ушинтип не кылабыз, даярданабыз, келмени көбүрөөк айтабыз, туугандарга көбүрөөк айтыңыз, өзгөчө лаббайк Аллахума лаббайкти көбүрөөк айтсын. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike lek, labbayk innel hamda ve ni'mete lek ve mulke la şerike lek. Siz bara eleksiz, umraga, ajıga bara eleksiz, bara turgan niyetiniz var. Azırtan uşunu köyrek ayta beriңiz. Akça alıp barbaydı. Bu yakta şunca karısı atmaya, bizge bolbaydı. Yok, akça alıp barbaydı. Ayta verin, al gayıbıdan. Allah kabul kıldı, boldu. Ebepten sebep kılıyla kantip ketip baratkanыңызды bilbey kılасыз. Айтып атпаймынбы, канча адамдарды апарабыз, менмин деген акчалуулар. Жөнөштөн алдың эле Меккеде дагы Мадинадагы өзүмө сүйлөшүп кой, VIP болсун. Жалгыз өзүм жатам. Тамак ашындагы пони мана канча кетет. Сүйлөшүп коюп туруп, билетин алып, таможнядан өтпөй ыйлап калган канча туугандарды көрдүм да. Акчасы шойдон. Мынанча жетеби, 5000 жетеби дейт, ашып кетет, ончон не кыласың, алып ала берейин деп алыпчы. Uca umraga bardığın төлөp, janiga $5000 alıp alganda, jegengечи. Janiga $7000 alıp alganda, jegenge dep. Bir nese ala keleyin dep. Bирок өтпөй калган канча. Ошол эле учурда барып алып мени көрүп ыйлагандар бар. Сиз менен умрага кетем. Азыр ушул жерде билдим депчи. Өткөндө акыркы барганда бирөөбүз барды, $50 менен келдим дейт. Паспортун жөнөт деген, бул дагы макулдап эле жөнөтүп койгон, сразу виза чыгып туруп, болду, айт, тезирээк кел. Мен биякта жүрөм да, айдарбай, ояктан тууганыңды айт, кийимиңдерин жеткирсин. Туугандарга олар ham түшүнбөй эле кийимин сумкага салган, бул бияктан келген, аэропорттон жолугуп берди, мен кетип атам болду. Мадинага түшүп калды, $50 болгон, $50 бар. Биякта карзын болуп айткан жок. Ошондон сизди акча алып барбайт. Ажылыкка дагы, умрага дагы. Алла өзү жеткирет. Илахи амин, бардыгыбызга я Аллахым ажылык умраны насип кылган. Я Аллахым ошол ажылык умрага аттангандарыбызды Аллахым өзүң өкүм бергендей, өзүң буйргандай сөгүнүп сагынбастан сабырдуулук менен я Алла өзүңдүн өкүмдөрүн толук аткарып энеден жаңа төрөлгөндөй болуп келишин насип кылган. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.